Өкмөттүн Жалал Абаддагы мурдагы ыйгарым укуктуу өкүлү Кыянбек Сатыбалдиевдин дипломунун айланасындагы кептер тыйылбай келет. Ал арада Сатыбалдиев 1996 жылы Жалал Абад мамлекеттик университетинин эсепчи адистигине окууга тапшырганы маалымдалган эле. Бизде архивде сакталган балдык журналдын маалыматына ылайык Сатыбалдиев Кыялбек деген студент 96 жылы тапшырган экен, 98 жылы сырттан окуу формасына которулуп кеткен экен. Биздин балдык журналда Сатыбалдиев Кыялбек деген жөнүндө гана жазылган. Ал эми окуу жайдын базасында аты аталган Кыялбек Сатыбалдиев тууралуу болгону 1996 жылдан 99 жылга чейинки 3 жылдык гана маалыматтар бар экенин билдиришти. Бул маалыматтарды окуу жайдын эсеп-кысап бөлүмү тастыктап, окуу акысын төлөп турган мөөнөттөрдү көрсөткөн. 96-97 окуу жылында 19-27 деген квитанция менен 2500 сом төлөнгөн. Ошол жылда, ошол мезгилдеги 96-97 окуу жылынын контракт төлөмү 2500 түзгөн. Бул биринчи курста толук төлөнгөн. 97-98 окуу жылында экинчи курсунда 5502 деген квитанция менен 21 декабрь 97 жылы төлөнүп, 1,5 миң төлөп, кийин жарым жылдыктан кийин заочныйга өтүп кетип атат. Буйрук негизинде башка жак которулганбы, ошол уже ал буйруктар боюнча уже бизде немеси уже архивде барыш керек да, архивден көрүш керек. Кайсы буйрук менен эмне болуп атышы. 2000 жылы мына 349 буйрук менен 6 октябрь 2000 жылы сырттан окуу факультетинин төмөнкү студенттери академиялык карыздарын көрсөтүлгөн мөөнөткө тапшыра албаштыгын 2000 жылдын 5 октябрынан баштап студенттердин катарынан чыгарылсын да. Ушул бизде акыркы маалымат ушул да, мына тизмеде турат. Сатыбалдиев Кыялбек. Ал эми Жалал Абад шаардык архивде сакталган маалыматтарга караганда Сатыбалдиев Кыялбек 2000 жылы окуу жайдан чыгарылган. Архив кызматкери бул документтер учурунда окуу жайдан берилгендигин айтты. Өзү паспорт боюнча Кыянбек экен. Жагуу университет буйруктарды басып атканда ката жазганбы? Бир буйруктарда Кыянбек, бир буйруктарда Кыялбек деп жазылып калыптыр. Биз аны ондоп эчтеке кыла албайбыз. Бул маселе боюнча Кыянбек Сатыбалдиевдин өзүнө байланышууга аракет кылып көрдүк. Бирок диплом тууралуу толук маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Мен чогулушта эле мантышым. Ал эми бул маселе укук коргоо органдары тарабынан текшерилери зарыл болууда. Текшерүүдөн кийин маалыматтын чын төгүнү аныкталары талашсыз. Акылай Карабаева, Аскар Маматсаков, Регион телеканалы.